Салам урматтуу достор, сиздерге Катар мамлекетинен Доха шаарынан ысык салам айтам. Бүгүн 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүгү майрамына карата биз кыргыздар болуп атайын ресторанда чогулуп, ушинтип бир жакшы бир майрам өткөрөйүн дедик. Жана ошондой эле сиздерге видео тартуулап, сиздерге көрсөтөйүн дедик. Андай эмесе көрөбүз. Жалпыңыздарды Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүнө 31 жыл толушу менен мындайча айтканда эгемендүүлүк күнүнө дагы бир жолу кош келиңиздер дагы кечебизде салтанатыбызды баштайлы. Бул жактан азыр ошо мен видеого тартып алган суроосу бул мындай блиц опрос кылайын деп аттым да. Азыр сени мененчи мисалы тааныштыра кетейин. Бул Манас деген жигит, кондитер жигит. Катарда канча жылдан бери? 4 жылдан бери эмгектенет. Мындай Катардын алдыңкы жигиттердин бири. Мен мындай блиц опрос кылганым, мындай мисалы биринчи суроодо кыска нуска жооп бересиздер да. Мисалы киребиз. Акча бизде да просто. Эми биринчи суроо бул адамдар көбүнчө беришет да мына комментарийлерден кантип келиш керек? Мындай бул Катарга кантип келиш керек? Ооба, биринчи очередте английскийди практиковать этип үйрөнүп алган жакшы, хотя бы базовый английский болсо аябай жакшы болот. Именно мындай английскийден башка жолдор. Английскийден башка албетте агентстволор основной бизде Кыргызстанда көптөгөн агентстволор иштеп атат азыр. Ошолорго катталсаңыздар болот. Анан өзүңүзгө тармакка караган жумуш табып, ошол боюнча если жумуш работодатель болсо, агентстводон жумуш табып берет. Анан интервью өтөсүңөр. Интервьюде кандай болот? Интервью face to face болот. Көрүшүп отуруп же онлайн. Мындайча айтканда face to face деген бул мындай бетме-бет да, мындай адам менен сүйлөшүү. Чоң компаниялар, ири компаниялар келет Кыргызстанга албетте. Анан өздөрүнүн адамдары, менеджерлери келет, ошолор менен киресиңер, отуруп эле сүйлөшүп, көбүрөөк жакшы өзүңөр жөнүндө сүйлөп, тынбастан суроо бергенге жетиштирбестен өзүңөр сүйлөп калсаңар, ошондон көбүрөөк утасыңар. Туура эле айтат да, мынакей бул компаниялар өзү келет, кээ бирлер корккондор бар мына агентстволорданчы алдап кетишет деп. Бирок көпчүлүк учурда именно Дубай жактарга, Катар жактарга алып келгендер мындай көп алдашпайт да. Любой момент бизде кыргыз коомчулук өтө күчтүү бул жакта. Бирөөдө кыйналыш болуп атса, биз ызы чуу көтөрүп, ошону кандайдыр деңгээлде мындай жардам бергенге аракеттенебиз. Албетте, бул жакта посольствобуз деле бар, андан башка деле активист жигиттер көп, көптөн бери эмгектенип жүргөн байкелер, эжелер бар, жана биз деле мына буюрса жаңы келген жаштарга мисалга алсак, мисалга алсак, өткөндө кечирип кой. Мисалга алсак, мурун бир кыргыз бала, ушу 2 ай мурун да, үйүнөн мындай эмне болуп калды, иши чыгып кетти, иши квартирасы калды, бирок ошол жаңы квартира тапканга чейин, мындай бир жумага чейин биздин өзүбүздүн кыргыздар мындай көтөрүлүп,
жардам берип андан кийин ошол жака мындай ошол жигитке жардам берип жашап кетти. Биз өзүбүздүн Жети область биримдиги деген группабыз бар. Андан сырткары деле Дохада кыргыздар жана башка группалар деле толтура. Негизи эле ушунга окшогон көйгөйлөр жаралып калса, кыргыздар сразу эле жазабыз группага. Мисалы, ушул бала ушундай үй керек болуп атат, 2-3 күн туруш керек, же акча керек, же узатып коюш керек, же тосуп алыш керек. Кандай көйгөй болгон тагдырда деле жардам беришке даярбыз. Жана жардам берип да келип атабыз. Жана экинчи мындай суроолордун бири да, кээ бирлер сурашат да, кайсы тилде мындай сүйлөшөт бул өлкөлөрдөчү? Бул жерде араб тилдеби деп туруп сурашат да. Бул жакта мигранттын көбү чет өлкөдөн келгенге байланыштуу бул жерде англис тилинде сүйлөнөт көп жерде, бирок араб тилин билсеңер бул бир плюс болот деп айта алам. Сиз мисалы кондитер, башынан эле кондитер белеңиз? Албетте, мен бул жака келиштен мурун эле Москвада эмгектенип жүргөм кондитер болуп, опытым бар болчу. Ошондуктан интервьюну английским начар болгон тагдырда деле опыт работаңар жакшы болсо, жумуш үстүндө көрсөтүп бере алсаңар, английскийди өтө деле тактап сурабайт. Анткени аны үйрөнүп кетсеңер болот постепенно келип. Но башында базовый жумушка тиешелүү англис сөздөрү жаттап алганыңар жакшы. Бирок опыт работа болсо өтө жакшы болот. Абдан жакшы жооп бердиңиз дейм, анткени мен азыр даярдап турган суроолорго сиз уже жооп берип атасыз. Ошодон бир мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мисалы ошол эле Россияда сиз мындай кайсы бирдей акча тапсаңыз, Катарда мисалы $1,500 тапсаңыз, Россияда деле $1,500, жумушу бирдей. Бирок өзүңүз кайсы өлкөнү тандамага элесиз. Мисалы көбүнчө айтышат да, россиялыктар, Россияда иштеген кыргыздар, биз иштейбиз ушул өлкөдө, Россияда силердей эле табабыз депчи. Бирок кандай өзгөчөлүгү бар именно Катарда? Албетте, жакшы суроо. Мен деле Москвада иштеп жүргөм, ушундай эле айлык алчумун. Бирок Россияда деген кандай болот? Бар жок жатаканаң жана жол кирең, жана патент деген, жана регистрация деген темалар бар. Ошонун баардыгын өзүңөрдүн жаныңардан жасашыңар керек болот. Жумуштан чисто эле силерге айлык берет. Бул жерде компания, основной бул жерде компаниялар өздөрү предоставлять этип берет. То есть жатакана, транспорт жана тамак аш. Мындай көп документке тиешелүү нерселерден башыңар оорубайт да. Ооба, анан мисалы үчүн ID жасап, бул жерде Россияда мисалы үчүн ар кандай немелерди кылсаң, регистрацияга турган болсоң, бул жерде эч нерсенин кереги жок. Болгону бир ID жасап берет Кыргызстандагыдай эле. Ошол менен ошонун ичинде бар жогу камтылат. Ошол менен гана жүрөсүң. Андан сырткары медицинский страховкаларды деле жасап берет компания. Ооруп калсаңыз, любой докторканага барып, бесплатно каралсаңыз болот. Дагы бир суроо. Башкы этапта адамдар келгенде сөзсүз айлык азыраак болот да. Эми сиз 4 жылдан бери иштейсиз, билесиз, түшүнөсүз. Ушу канча айлыкка мисалы келе берсе туура болот? Мен биринчи 2018 келгенимде $700 айлыкка келгенмин биринчи компаниямда. Ошол маалда деле Москвада ошончо эле айлык тапчумун. Но Москвада расход көп, билесиңиздер. Россия өлкөсүндө расходдор көп болот. Бул жерде болгону өзүмүн эле лишний расходуму кетирбесем, атак алган айлыгым бардыгын чогултканга аябай мүмкүнчүлүк чоң бул жерде. Анан сырткары келип аткандар деле башында жакшы айлык болбосо деле, жок дегенде 600дөн өйдө айлыкка келсе, башкы этапта $600 жаман акча эмес, жакшы акча. Албетте, бул өлкөдө сиздер өссөңүздөр болот. Жана бул жакта мигранттар өлкөсү болгондуктан сиздерди мындай дискриминация болбойт да, мындай. Россияда дискриминация, мен деле иштеген Москвада 3,5 жыл. Ал жакта дискриминация бар көпчүлүк учурда. Бирок бул жакта мындай анчалык эмес да, мен кыргызмын деп айткандан мындай сыймыктанып айтасың, анткени бул жакта сыйлашат көпчүлүк учурда. Андай эмесе, чоң рахмат сизге, Манас мырза. Сизге ийгилик, сизге да ийгилик. Кыргыз эли ушул Манас мырза эмгекчил мырза үчүн лайк коюп коюңуздар жана комментарий жазып коюңуздар. Андай эмесе, достор, азыр айтып кетиңиз, эмне кылабыз, кандай болот? Суроолорго эле жооп бересиз, эч кандай оорчулугу жок. Кандай эмесе, достор, ушудан улантып берейик. Бул биздин улуу байкелерибиздин бири, алдыңкы байкелерибиздин бири Дохан Дастан байке. Кандайсыздар? Жакшы элесиздерби? Салам алейкум, саламатсыңарбы? Өзүңүз менен тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Дастан Айдаралиев.
Катар мамлекетинде жашап жана иштейм бул жакта. Канча жыл болду? Бизге 7-нчи жыл буйруса болот. Жакында. Кудай буйруса ошол рызкы ушул жакта экен. Ушул Кудай буйруган экен ушул жерде иштеп жүрөбүз. Анда эмесе Дастан байке, мен ушу кээ бир суроолорду ар кимге берип атам. Мындай блиц сыяктуу кыска нуска өзүңүз мындай айтып кетсеңиз, мисалы бул жакта суроолор келет комментарийлерден, мындай кара жумуш боюнча суроолор келет да, мисалы стройкада иштесем, тиги ремонтный же столлордо иштесем деген, ошолор мындай иштегенге мүмкүнбү бул жакта, ошону айтып койсоңуз. Эми жумуш жагынан келгенде бизге дагы аябай көп суроолор келет. Жумуш жагынан биз мисалы тил билбейбиз, колуман устачылык келет, же ремонт кылган келет, же болбосо дагы башка бир катарга байланышпаган жумуштарды айтат. Бирок чын-чынына келгенде бул жактан биринчиден биздин чөлкөм, биздин баягы температура жагынан, мисалы күн аба ырайы жагынан бул жакта биздикине такыр окшош эмес, биринчиден. Экинчиден бул жерге келген баягы жумуш күчтөрү мисалы Бангладеш, Индия, Филиппинден келген жарандар, ал ысык аба ырайына уже аба ырайына көнүшкөн, бирок жок, ошол стройка жагынан, машина оңдоо, баягы ремонт жагынан алар өзүлөрү ошо монополияга ээлеп алышкан биринчиден. Экинчиден алардын айлыгына биздикилер келбейт. Мисалы чынындачы, мисалы ошол аба ырайына туура келген, бул жерде ошол аба ырайына туура келген айлыкты булар бербейт, потому что өзүлөрү ошону ээлеп, өзү отурукташып калган. Ошого мен дайыма жооп берем, бул жака келерден мурун жакшы ойлонуп, бул жактын интернет деген бар, ошол биринчи келерден мурун көрүп, кандай маданияты, традициясы, баягы шаардын жайгашуусу, мисалы келет, түшүнбөй эле келип, анан кайра көп жумуш кылып эле кетип калып аткан күндөр болот. Ошол мен айта кетейин, ушуга кошулуп туруп, бул жакта өзү көптөгөн өлкөдөн келишет, Индиядан стройкада иштешет, Бангладештен иштешет, алар кичинекей акчага иштешет, кичинекей эле акчага. Кыргызстандык жарандар андай акчага бул жерге стройкага келбейт. Ошондуктан сөзсүз, эгерде сиз өзүңүз чоң бир профессионал болсоңуз, өзүңүздүн ишиңиздин мындай аябай бир образованияңыз күчтүү болсо, бир прораб болуп келсеңиздер сөзсүз болот. Бирок мындай строитель болуп туруп келишке мындай макул болбойсуздар го дейм, бул жактын условиялары ага төп келишпейт. Ошондой эле кийинки суроо, адамдар сурашат 35тен ары келүү жолдору келсе болобу? Эми көбүнчөсү бизге жаштар келип атат. Себеби дегенде жаштардын келүүсүнүн себеби жаңы эле окууну бүтүп, энергичный, бул жака аябай энергия менен баягы бойдоктор көбүнчөсү келишет. Мисалы семьясы жок, мисалы баягында только иштейм дегендерде энергия толду. Ал 35 өтүнө келгендер болот, бирок ошо 35ке чейинки окуп, билим алып, иштеген, баягы профессионалдуулугу болуп, бир кесиптин ээси болуп келген болсо, анда иштеп кетсе болот. Анан көбү келгендер, мисалы көрдүк, мисалы ушул иштеп атабыз, ушул жерде көрүп атабыз, келип, мисалы жашы 30дан ашып, семьясы барлары бар. Баягы семья эки тараптуу болгон үчүн көп иштебей кетип калгандарына көп болду өзүбүз. Ал эми көпчүлүк учурда мисалы жумушка келсе мындай жаш балдар жүргөн болот да, анан өзүндө эле мына кайсы бир деңгээлде дискомфорт сезет болуш керек. Бирок эгерде адам өзүнүн кесиптүү болсо, мындай профессионалдуулугу өйдө болсо, бул жакта келип туруп жумуш таап туруп иштеп кетиш бул өтө жеңил ошол адамдарга, аны иштеп жашаса болот. Жана дагы бир маанилүү суроо десем болот, сиз өзүңүз үй бүлөлүүсүз. Бул өлкөгө үй бүлө менен кантип келүүгө болот? Мисалы биринчи жаңы келгенде бул жакта билесиңер интервью болот, өзүнчө процесс бар жумушка өтүүнүн. Мисалы келгенде сөзсүз өзүң жалгыз келесиң. Себеби дегенде контракт кол койгондон кийин өзүң келип жайгашып, жумушуңа орношуп, кандай баягы жумушуңду толук билип жайгашкандан кийин аны семьяңа акырын чакырып, виза ачып, келип бул жакта жайгашып отурукташып алсаң болот. Ошол анын өзүнчө процесс жолдору бар. Аны айтып өтсө убакыт болуп кетет, бирок
бирок келүүгө сөзсүз мындай мүмкүнчүлүк бар, толук мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн адам өзү ушу келген киши өзү аракет кылып, ошого максат койгон болсо келсе болот. И албетте мен дагы бир нерсени кошуп кетейин. Любой өлкөгө барсаңыздар, кичине башкы этапта кыйналыш болот да, кыйынчылык. Ошол кыйынчылыктан өтүп кетип туруп, андан кийин сөзсүз үй бүлөңүздү чакырсаңыз болот, ата энеңизди. Мына мен билишимче сиз апаңызды чакырып турасыз, келип, мисалы, мен да келгенде дагы бир нерсени айтып кетейин. Келгенде бир 3 ай, 4 ай аябай кыйналдым. Биринчиден аба ырайына күнөө болбой, экинчиден тамак ашына, үчүнчүдөн баягы адамдарды, айланаңдагы адамдарга күнөө болбойчу. Эми бул жерде башкача атмосфера. Биздин Кыргызстанда эмес да. Туура айтасың. Анан акырын көнүп, семьямды чакырдым, анан апакемди чакырдым, бул жака келип 3 ай туруп, таанышып, тамак аш менен таанышты, салттары менен таанышты, адамдардын ушу ар жактан келген адамдар менен таанышып, дагы кичине болсо да көрүп, кайсы элдер иштейм, мен өзүм кандай адамдар менен иштейм, ошолорду көрдү, колумдан келишинче айландырдым. Эми жакты аябай. Бирок ошол эле кезде биздин жарандарга ошо мен өзүм апама ошо аба ырайына да кичине мындай кыйынчылык болду, чынын айтканда. Мен айта кетейин, ушу өлкөлөрдө мындай көп эле жерде болдум, шүгүр. Анан ушу Катарда деле иштеп жүрүп, эгер Кыргызстанда экономикасы жакшы болгондо, могул жерде любой адам барып туруп Кыргызстанда жашагысы келет. Мен деле ошол эле Кыргызстанда жашагым келет. Жана акыркы суроо, Кыргызстан сиз үчүн? Кыргызстан мен үчүн, мен жанымды берчү нерсем. Мисалы, Кыргызстан үчүн мен жанымды берем деп айтып кете алам. Ошол эле мен жообума кошумчалай, бул жерде болушунча, мисалы, кыргыздар менен баарлашып, кыргыздардын ошо салтын бузбастан, ошо майрамдарда чогуу башын бириктирип, колдон келишинче аракет кылып жүрөбүз. Албетте мен да ушу видеодон пайдаланып, Дастан байкеге лично ыраазычылык билдирем. Мынакей көп мындай аракеттерди кылып жүрдү. Ушул биздин азыр бүгүнкү мааракеге көп салымын кошту. Мындан башка деле адамдар көп. Аларга да ыраазычылык билдиребиз. Ошо достор, чыгылса сиздерге чоң рахмат. Анда эмесе сизге да чоң рахмат, Дастан байке. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, Рамазан. Эки колдоп кармамакмын, бирок кол бош эмес. Рахмат, Рамазан. Сага да ийгилик. Все.